Ош мамлекеттик университетинин социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Ырчы Түмөнбай Колдошев жеке концертин тартуулады. Концерт Ош улуттук драма театрында уюштурулуп, салтоолоо көрүүчүлөр болду. Салтанаттын жүрүшүнөн алдыдагы материалда кененирээк көрө аласыздар. Тиришундук кездер коштоп ыргагым, тирүүлүгүм, азабымда жыргалым, баарын сизге айтып туруп апаке, шулоктоп бир келет анан ыйлагым. Концертти акын Зайырбек Ажыматов алып барып, куюлушкан сөздөрү, ырлары менен көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурдуруп жатты. Түмөнбай Колдошевдун ырларын сагынган эл ырчыны өзгөчө шаңдуу кол чабуулар менен тосуп алышты. Мындай нерсе бар да, мисалы, дайыма концертте баягы такшалып калган алып алуучуларга көнүп калгандар да болушу мүмкүн. Ал эми бул жерде биз мындай жөнөкөй бир жасалма эмес бир концертти көрүп атабыз, ошого күбө болуп атабыз. Түмөнбай агайдын чыгармачылыгы боюнча оюңуз кандай? Эл менен эл чыгармасын кандай кабыл алып атат? Эми Түмөнбай Колдошев мисалы оончулукта негизи эле чыгармачылыкта бир-эки чыгарма менен башталышында эле жарык деп жалпы элге таанымал болуу же угармандарын табуу, көрөрмандарын табуу бул өтө оор. Ал эми Түмөнбай Колдошев өзүнүн чыгармаларында алгачкы ырлары менен эле ушул жылдызы жанып, алгачкы ырлары менен эле өз көрөрмандарын тапканын мына калайык жалпы журт билет. Себеп дегенде ошол учурда мисалы ушундай мезгилде бир чыныгы чыгармачылыкка, жалпы мына угармандардын маданият менен искусствоган ичинде чыгармачылыкка кызыккандардын суусап турганы, нукура талант издеп турганы ошол жалпы калайыктын билинет. Ал эми Түмөнбай Колдошев мен айтат элем, ал чыныгы нукура жүрөгүнөн чыккан оондордурдаган чыныгы талант деп. Ал ошон үчүн өзүнүн жолун, өзүнүн көрөрмандарын таба алды. Концертке конок катары Ырчы Аскат Мусабеков, Венера Назаралиева, Равшан Момунов, Куштарбек Ташматов, Эломан Жалалов жана акын Мелис Маматжанов, ошондой эле Аруке бийчилер тобу катышты. Чыгармалар музыканттардын коштоосу менен жандуу аткарылды. Ай вакыт менден алыс эмес өмдөрдө. Концертине катышып атканыма абдан кубанычтамын. Анткени мен чыгармачылыгын абдан жакындан билем. Түкөн мага телефон чалып, ушундай концертке катышып бербейсиң деген абдан кубануу менен кабыл алдым. Бүгүн концерт абдан жакшы башталды. Жандуу үн менен сонундай жакшы даярдыкта көрүнүп эле турат. Бул биринчи, экинчи жагынан Түмөнбайдын оондорунун тереңдүүлүгү ошол жагы менен да улам өр болгон сайын элдер ушундай колун чаап аябай жакшы отурушат да. Мындай буюрса ойлойм да Түкөмдүн жазда элек оондор алдыда болуш керек. Концерт абдан жогорку деңгээлде өтөт. Азыр анчлык менен жакшы өтөт. Бул элдин келиши дагы андан дагы ошо элдин концертте отурушу, ырларды кабыл алышы, сүрөп кыл чабышы дагы абдан бир жогорку деңгээлде болот. Көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн улуу муундагы адамдар түзүп, айыл аймактардан да келишкен. Алар Түмөнбай Колдошевдун аткарган чыгармаларына кошулуп ырдап жатышты. Şuraya
Kıyladın men da ıyladım Özüm gözüm aldap kıyladım Canla bakkan çalgısını Kıyladın men da ıyladım Canla bakkan çalgısını Kıyladın men da ıyladım Çoğuşu oldu armadım Çoğulmaydı seni armadım Çoğu kara rengize Yalnız ayak yolda kalmadım Çoğu kara rengize Yalnız ayak yolda kalmadım Oynadım da ben de oynadım Sarıldım da ben de Концерттин аягында көрүүчүлөрдүн суранычы менен Түмөнбай Колдошов программадан сырткары бир топ чыгармаларын аткаруу менен аяктады. Мен аябай бактылуумун. Кудай мени ушул бакытка ыраа көргөндүгү үчүн мен Кудайга ыраазымын. Аябай жакшы концерт болот ант. Себеби шаардын элине караганда айылдардан көбүрөөк келишиптир. Себеби айылдын эли, шаардын интеллигенциясы келиптир. Мен көрүп атам залдагылар. Мен аябай сүйүнүп атам. Элибизге ыраазымын. Элибиз баары бир музыканы, элибиз чыныгы поэзияны сагыныптыр. Демек ойлойм, чыгармачыл адамдар өз бактысын тартууласын. Элге бакытты, өзүнөн элден энергия алсын, ошол бакытты кабыл алсын. Мен рахмат, элибизге аябай ыраазымын мен.